Улуу акын Алык Лосмонов 1915-жылы Панфилов районуна караштуу Капталарык айылында туулган. 1925-28-жылдары Токмок балдар үйүндө тарбияланган. 1930-жылы Сабаттуу Бол гезитине алгачкы ыры Кызыл Жук жарыяланат. 1932-жылы Алы Токомбаев аны Чабул журналына орноштурат. Анан Мукаммед Өгдүров Өмүркул Жекишев менен кеңешип, Чабул журналына сени орноштурайын. Макулсуңбу? Ооба. Иштеп кете аласыңбы? Иштейм. Шенжиң барбы? Бар. Анда мен алар менен сүйлөшөйүн. Ошондон кийин 1935-50 жылдар аралыгында 10дон ашык ыр китептердин ээси болду. Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонстан, Махаббат, Жаңы ырлар, Менин жерим ырдын жери деген жыйнактары жарык көрдү. Мойдом аттуу ырлар жыйнагы 1950-жылы Москвада орус тилинде басылып чыкты. — 1940-жылы алгачкы наристелүү болот. Тилекке каршы кызы Жыпар 15 күн гана жашап, чарчап калат. Эң жаш калып, эсте калбай атыне, кайнап бышып, далай кыйын кездерге, балбан турмуш түбү калың болсу да, керек жерин жара тээп кирерде. Дооруй басып, тосуп чыгып жолумдан, бурай кармап, майыштырып оңумдан, жаш өмүрдө, жаңы бөбөк көрөрдө, таш боор ажал тартып кетти колумдан. Ошентип тагдырына моюн сунган акын көл жээктеп сүйүүсүн, кусалыгын, арман азабын ыр аркылуу жазып калтырат. Ысык көл, сен ырыскым, сен жыргалым, ырыма өзүң болдуң дем кылганым, өзүнчө урматтуу бир салт экен го, күрпүлдөп көбүк чачып турган балым.